Ош областынын Кара Суу районуна караштуу Кызылкыштак айыл өкмөтүндөгү жаңы турмуш үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна 2016 жылы тез жардам кызматы үчүн жаңы имарат курула баштаган. Ошондон бери курулуштун 70-80% бүтүп калган. Калган иштери башталбай турат. Анткени курулуш үчүн жалпы 4 миллион сомдук долбоор даярдалган. Бирок бүгүнкү күндө 2 миллион сомдук иш бүтүп, айыл өкмөттүн кызматкерлери калган суммага да токтом чыгарып берүү боюнча айылдык кеңештин депутаттарына кайрылышкан. Жергиликтүү депутаттар 4 бөлмөлүү имаратка 4 миллион сом бул өтө ашыкча чыгым деген жүйө менен токтом чыгарып берүүдөн баш тартышкан. Айылдык кеңештин токтому чыкты, бирок Айылдык кеңештин токтому чыкты, бирок мен каршы болдум. Себеби 4 миллионго 4 бөлмөлүү имараттын курулушу өтө кымбат баалуу болуп жатат. 1 квадрат метрге көп акча кетүүдө. Бул мамлекеттин акчасы, биз аны сарамжалдуу пайдаланышыбыз керек. 4 комнаталуу кичине имаратка 4 миллион кеткенин барып көргөндөрдүн баары айтып жатат. Акча каражаты сарамжалсыз пайдаланылган деп. Ал эми курулушту көзөмөлдөп, этап менен кабыл алып жүргөн ФАПтын мурдагы жетекчиси Шерзот Жураев болсо, бардыгы сметада көрсөтүлгөн баага ылайык жасалып жатканын айтууда. Мен строитель эмесмин, архитектор өзү жасап берген. Мисалы биз абден бир частный сметчик менен сүйлөшкөн эмеспиз. Себеби сиз айткандай повышенный сумма болушу мүмкүн, сиз айткан. А бирок архитектор өзүнүн немесине жасап берген. Биз определенный количество немени берген, аянтты бергенбиз. Азыр канча процент бүттү иштин? Почти 75-80% бүтүп калды. Жергиликтүү кеңештин депутаттары ФАПтын имаратынан тышкары айыл өкмөттүн имараты дагы 6,5 миллион сомго капиталдык ремонттон өткөзүлгөнү тууралуу фискалдык органдардын текшерүүсү керек дешет. Айтымдарында бул имараттын ремонтуна кеткен чыгымдары да ашыкча жогорулатылып көрсөтүлгөн. айыл өкмөттүн имараты боюнча Айыл өкмөттүн имаратын ремонт кылганда эски имараттан бузуп алынган жыгачтарды колдонуп чатырын жабышты. Мен депутат катары 6,5 миллион сомго жаңы имарат куруп койсо болот эле деп каршы чыктым. Ал аз келгенсип бул акча да жетпей калды деп 2,5 миллион сом дагы каражат керек деп токтом чыгарып бергиле деп бизге айылдык кеңешке кайрылышты. Мен дагы каршы чыксам, мени коркутуп үркүтүүгө алганга чейин барды айыл өкмөт башчысы. Бирок ошентсе да ашыкча сарамжалсыз каражаттарды иштетишип элдин акчасын коротуп жатышат. Мен бул жагдайларды тийиштүү органдарды текшерип беришсе деп чакырат элем. Айыл өкмөттүн имараты өткөн кылымдын 60-жылдары салынган. Өзгөчө кырдаалдар боюнча адистер тарабынан капиталдык ремонттон өтүшү керек деген бүтөм 2015 жылы чыгып, 2017 жылдагы Кызылкыштак айыл өкмөтүнүн бюджетинин эсебинен ремонттолгон. Сметанын негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык порталга чыгып 3-4 компания катышкан. Тендер өткөндөн кийин гана ушул иштер ачык айкын жасалып жатат. Тендерден да эң арзан бааны көрсөтө алган компания утуп, анан жасап берип жатат. Ал эми иштин сапатын тийиштүү органдар имарат толук бүткөндө текшерип, анан өткөзүп алабыз. Кызылкыштак айыл өкмөтүндө учурда 35 миңге чукул адам жашайт. Айылда дагы жаңыланууга муктаж бала бакчалар, мектептер, таза суу чыгаруу, ички жолдорду оңдоо сыяктуу чечилбеген социалдык көйгөйлөр арбын. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.